Бүгүн биз сиздерди эмгек менен таштак жерди бакка айландырган, өз ишинин чыныгы устаты болгон багбан менен тааныштырабыз. Каарманыбыз Эгенберди Токтосунов көпчүлүк адамдар суу тартыш болгон аймактарда бак өстүрүү кыйын деп эсептешет. Бирок Эгенберди агай мээнеткечтиги, сабырдуулугу жана заманбап ыкмаларды колдонуу менен бул түшүнүктү өзгөртө алган. Ал мурда суу аз болгон жерге жүздөгөн алма көчөттөрүн отургузуп, бүгүнкү күндө аны жайына өскөн чоң алма бакка айландырган. Чек алгандан тартып эле адамдар шагыл төгүп, таш фундамент куйганда мен көчөт, насыя көчөт алып, амал өтүп кетпесин деп, насыя көчөт алып эккенмин да. Ошонон ушу алмага өзүм кызыгуум ошондон башталды. Бактын негизги өзгөчөлүгү тамчылатып сугаруу системасы. Бул ыкма сууну үнөмдүү пайдаланууга мүмкүнчүлүк берип, ар бир дарактын түбүнө жетиштүү ным жеткирет. Натыйжада дарактар жакшы өсүп, мол түшүм берүүдө. Мен көргөн адам мисалы үчүн өзү мындай бир неме үлгү алса болот да. Мен кийин суу чыкпагандан тамчылатып сугарууну ысык көлгө барып, кумдуу жерде алма болгондуктан анан бул кумдуу жерде алма турат. Буну жакындап барсам, тамчылатып сугаруусын ошол жерден өнөрүн үйрөнүп, тамчылатып сугарууга өттүм да. Тамчылатып сугарсаң суу эконом болот экен, прямой немеге түшөт экен. Тамырга болгон үчүн суткалап. Бул суудан кыйналбайт экен. Бир жагы суу эконом болот экен. Каарманыбыз алмаларды өстүрүүдө табигый ыкмаларга да өзгөчө көңүл бурат. Ал бактагы дарактар үчүн биогумусту өзү даярдайт. Биогумус жердин асылдуулугун арттырып, өсүмдүктүн жакшы өсүшүнө жардам берген экологиялык таза жер семирткич. Багбан өз колу менен даярдаган бул азыкты дарактарга үзгүлтүксүз берип, түшүмдүн сапатын жогорулатып келет. Бул алмадан кирешеге чыкса да болот да. Алмадан мен ушу сактоо ыкымын жолдорун үйрөндүм. Кандай сакташ керек, кандай неме болуш керек. Буну алманын өз сезону болот да. Сезону жаңы жылдан баштап алманын соодасы башталат. Көбү андай сакташтан неме болуп эле эртерээк сатып жүрүшөт. Буну мен биогумус менен да азыктандырам да. Күздө көбүнчө күздө карайм да. Күзгү азык берсем, быйылкы жазга түшүмдүүлүгүн жакшы берет. Алма багы менен белгилүү болгон агайдын жерди сүйгөн, эмгектенүүдөн качпаган адам баардык кыйынчылыкты жеңе аларын далилдеп турат. Суу аз жерде да туура технологияны колдонуп, үзүрлүү эмгек кылса, мол түшүм алууга болорун ал өз иши менен көрсөтүүдө. Бак өстүрүү бир күндүк эмес, көп жылдык эмгек. Бирок эмгектин өсүрүн көргөндө баардык түйшүк унутулат дейт багбан. Убагы бар кесип өзү бутай турган, анан азыктардын өзүн баягындай агронемеге барса, ошол жерден айтып берет да. Кандай витаминдерди качан бериш керек, жалбырагына бериш керек, өзүнө бериш керек, тамырга бериш керек, ушунун полный өзүнүн витаминдери бар. Кандай иш болсо деле мээнет кылса ыраатын көрөт да. Мен ушу алмага ушу чарбага караганда алмага көбүрөөк ыктадым, себеби алма ушу жоголбойт, üşüбөйт, жаан чачында талап түрдө жүрбөйсүн, өзүң башка тиричилигин кыла бересиң, убагында суу берип, убагында карап, дарылап кое бересиң. Мына ушундай эмгекчил адамдардын аракети менен жерибиз көрктөнүп, дасторкондорубуз берекеге толуп турат.